Assalamu alaikum, qadırman görüşler. Misir Keç kanalının katılımcıları. 24 noyabr 2022 yıl Жалал-Абад обласы Нолкен районuna қарашты Шамалсай ынтымақ айылына келдік. Бұл жерде сіздерге көрсетуші сатыла тұрған аттар бар екен, өспірімдер бар екен. Ошолардан сіздерге маалымат беріп көрсетті. Сондықтан бізбенен чоң болып тұрыңыздар. Каналда жаңа болғандар каналға талып, лайк басып, сұныштарды комментарийге жазсаңыздар болады. Сіздерге бірінші аттан маалымат береміз. Сатушыбыз жаныңызда. Айтыңызшы, бұл аттың азыр жашы қандай? Қайсыл жақтан келген сізге? Же өзіңіздің аттарыңыздың балдары? Бұл ат жашыны Құнанын алғанбыз. Өзгөн Мырзака деген айылынан келген. Амын өспүрүм өзүбүз минип, азыр эми чабып атабыз жаңы. Быйыл айгырга койдук. Жашы 2 асы. Былтыр жаңы асыйна кишини аралатып улакка чаптык. 2 асы болгондо 5 жашар болуп калат, 5 жашар. Быйыл суай белерге айгыр койдук да, бир 7-8ге. Үйүрү жакшы эми. Кандай карады? Жакшы эле карайт экен? Үйүрүнө жооп. Үйүрүнө эме, улагына ошо азыраак эле чабылды, бир 4 жолу, 5 жолу. Кандай улактарга чаптыңыз? Теке улак? Теке улак, көбүнчө теке улактарга. Эми азыр бул быйыл кудакасына чоңойду, эме болду да. Быйыл суутуп бакса, чыгарман болсо, чоң жыйындарга салса болот, жарайт. Өзү да калың ат экен. Айгырдан жегенден бери турат азырынча эми. Суутуш керек да. Азыр такасы деле жок. Бою канча чыгып калат эми бул? Бой 1.60 тегереги го. Жооштугу жоош эле го дейм, Жооштугу жоош, ошо үлкөн карайт жаш бала. Ушундай жаш балдар алып ат кылам деген болсо, жакшы аттардан экен. Жоош. Бир-эки бастырбайсыз мен, баскандарынан көрөлү, Азыр эми туруп калса чабып көрө албайт экенбиз да. Эми бир чабып көрөт дейм кишини. 1-2 кой берсе болот, Анткени кийинки аларманга жакшы ат болуп берсин деп айтабыз. Өтө көп кыйнаштын кереги жок экен атты. Басыктары жакшы, ден соолуктары баары эле жакшы көрүнүп турат. Эч кандай аксаган тексеген жери көрүнбөйт. Эми азыр ошо көктү аркандан алып турат. Ушундай токтотуп турчу, жакындан бир көрөлүчү. Өзүңүздөр дагы көрүп алсаңыздар болот. Ат калың ат экен. Чоң аламан торпок улактарга чабыла турган аттардан. Туяктары жакшы. Така тургандар кандай болду экен? Жоош, Кандай жаман өнөрү жокпу? Тээп, тиштеп. Андай өнөрлөрү жок. Жакшы экен. Бир кой берип көрбөйсүзбү эми, Жакшылап чабып көр. Чуркаганда бир көрөлү. Ошол ылдыйдан өйдөгө каратып бир кой бер. Болот, ошол жерден кой бер. Кайтара бер. Бир өйдөгө каратып чабып койсоң болот. Жаныбар. Бир аз ток турат. Ток болгонго дагы кыйналып жаткандай болуп жатат. Болот. Бир аз оозу каттуураак окшойт, жаш балага. Жакын келсе дагы бир аз сүйлөшөлү, эми баасынан сурайлы бул атыбызды. Мына ушундай эми жаш балалык кылып атат го дейм. Негизи мына ушундай жакшы аттардан чыгып калат, улакка чаба турган аттардан болуп калат. Эми бунун баасына өтөлчү. Баасын канча деп турасыз? Баасын эми жөнүндө эле коебуз. 200 000 деп атабыз, жакын. Сомго 200 000 деп атасыз. Сүйлөшүүлөр болот, Аягы болот деп сүйлөшөбүз. Жакшы кардар келсе. Мына дыйкан баада эле кылып атабыз, Көп айтыштын кереги жок, эми кичине тыйын кереги үчүн эртерээк сатыш керек. Жакшы, урматтуу көрүүчүлөр, уктуңуздар. Айтылыш баасы 200 000 сомго, албетте айтылган бага сатылбайт. Келип өзүңүздөр жакындан көрүп сүйлөшсөңүздөр болот албетте. Биринчи атыбыздан маалымат бердик, эми кийинкисин көрсөтөбүз. Бизден алыстабай туруңуздар. Кийинкисин алып чыгабыз,
Урматтуу көрүүчүлөр, сиздерге экинчи атты даярдап чыктык. Эми бул аттарды сиздерге жашына карап, жаш өспүрүмдөргө чейин көрсөтө беребиз. Экинчи атыбыздан сиздерге маалыматты берип баштайлы. Жакыныраак айдаңыз, сен буну сурайлычы. Жашыраак деп калдыңыз. Ошондо канча жашта бул азыр? 3 жашта. 3 жашар. Бышты бул? Асы. 4 жашар. Асы, жаңы асы болгон болсо 4 жашар болуп калат. Парадасы кандай болду экен бул? Парадасы аргын, данчак, атасы данчак, энеси карабай. Айгыры данчак болгон деңиз, Буну ошондо өзүңүздүн бээлердин балдарыбы? Жок, мында ошо бир тааныштардан жашында алганбыз. Жашында алгансыңар. Бөлөк кунанда алынган. 2 жашында алган экен да. Өзүңүз минип үйрөттүңүз буну? Өзүбүз минип кичине өспүрүм чыгарып атабыз. Айгыр коебуз деген ниет бар эле, бул. Ал ишке ашпайт окшойт, акчага байланыштуу да бар. Мына ошондой экен, урматтуу көрүүчүлөр. Ден соолуктары, ичип жегендери кандай болуп атат бул? Ден соолуктары эми жакшы, ушуда болушу. Ичиши жакшы. Болгонун көрсөтөбүз деңиз, Куруп ага элекпиз али. Көктө эле турат азыр, курукка чыга элек. Мындай көрсөңүздөр болот, урматтуу көрүүчүлөр, кабактарына караганда мындай курчтай көрүнүп турат. Көкүрөктөрүн көрүңүздөр. Колтуктар бирок өтө кенен экен, Жакшы. Жакшы багып, суутуп туруп, улакка чапса, жакшы аттардан болгудай. Така тургандар кандай болду экен? Арткы чатаяк санеттеринен көрсөңүздөр да болот. Көктө турганы мына ушундай экен. Жакшы этин кармап турат экен. Бир-эки минип бастырыңыз эми, баскандарынан көрөлү. Бастары жакшы эле. Туяктары дагы жакшы эле экен. Башты көтөрүп, тарбиясы жакшы болуп атат экен. Мындай жайдары жүрөт экен да, куйруктарды көтөрүп. Буну чаап көрсөк кандай болот? Байлыкчыда көрөлү. Бир кыска кылып чаап койсоңуз болот. Өтө узатпайбыз. Анткени азыр отто турган экен. Болот, ошол жерден кое берсеңиз болот. Жаныбар. Жакшы, чуркагандары жакшы эле экен. Токтогондору да жакшы. Болот. Токтогонун көрдүк. Чуркаганы да жакшы экен. Буга дагы бир аз тарбия кылып, улактарга салса болду да, Кудай кааласа. Ким алса да күйбөйт да, Кудай кааласа. Баасына келеличи, баасын канча дейсиз буну? Бунун баасы деле жөндө эле. 220 да атабыз. Соңу 220 миң да атабыз, Сүйлөшөбүз. Келишүүлөр болот. Урматтуу көрүүчүлөр, сиздерге экинчи атыбыздан маалымат берип көрсөттүк. Эми сиздерге кийинки атты көрсөтөбүз. Жаш өспүрүмдөр чыгат экен. Антан бизден алыстабай туруңуздар. Бунун да боюн айтып кете турган болсок, 1.60-тын тегерегиндеги ат экен бу. 1.60га чамалаган. Урматтуу көрүүчүлөр, сиздерге 3-чү өспүрүм экен. Буну баштап маалыматын берип баштайлычы. Бунун жашы кандай болду экен эми? Жашы бышты. 3 жашар бышты, 3 жашар болду. Качан үйрөтүп калдыңыздар буну минип? Кунанда мингенбиз. Былтыртан баштап минипсиңер да, Буну аз эле минесиңер го дейм, Быйыл совсем минилген жок. Эми бизде ат көбүрөөк үчүн кунандар өзү 5-6 кунан болот ар жылы. Быйыл ана иймилбеди. Бунун ата-теги кандай ат болду, ошону билеличи. Бунун ата-тегин ошо өзгөнүн базарынан алып келгем, Кашкат болгон Курчукбач. Азыр деле бар, окенде улакта чуркап атат. Улактын аты эле, Эми таке улактын аты эле да, ичке шабылдаган аты эле. Мун балдар постоянно чыгып келет, азыр өзү деле минип, чаап жүрөбүз ошол жерде. Анан буну мындай семиз болуп калды, эми акча керектин байланыштуу сата турган болуп калды. Демек ат кылам деп улакка чабам дегендер болсо, ат кылса болот, Баягы жаш өспүрүм кылып чоңойтом дегендер. Баасы жөндүү болот бунун. Өзү азыр семиз убак экен, бир аз миң экен. Така деле болу элек окшойт, Быйылкы жылдын эсебине эмиле элек да бул. Жайлоого деле эмилбеди, бош эле жүрдү.
Бері айдап қойсын, жақындан бір көріп қойылшы. Денсаулықтары жақсы эле көрүнөт. Эми өспүрүмдү улак аралатсакпы деп жүрдүк эле өзү көпкө. Бою канча чыгып калат экен ушун? Ой, 1.50 эле тегереги. 1.50 тегереги, жакшы. Тарткоо көрбөдүк эми ошондой эле да Көз ченем менен айтканда, туяк баштары баары эле таза көрүнөт. Өзү азыр мындай курсактуу экен. Бул дагы өсө турган болсо бойго кетет болуш керек. Сорулары дагы жакшы экен. Эми бунун баасын айтыңызчы, канча дейсиз бунун? Баасын эми жөнүндө эле коюп атабыз 120 га. 120 миңди атасы. Сүйлөшүүлөр болот. Эми дыйкандар алса эми дыйкандан дыйкан алса кичине эми ол багып рахмат айтса бизге ошо жакшы. Просто азыр зарыл акча эме болдук да. Урматтуу көрүүчүлөр, ушундай зарык болуп, акча керек болуп сатып жатабыз дейт. Андыктан силерге жаккан болсо өзүңүздөр чалып байланышасыздар экрандагы номерлерге. Баасы 120 миңге коюлду. Андыктан келиңиздер. 3-чү өспүрүмдү көрсөттүк, эми кийинкисине кезек беребиз. Бизден алыстабай туруңуздар. Урматтуу көрүүчүлөр, эми сиздерге 4-чү өспүрүмдөн маалыматты берип баштайлы. Буну айтыңызчы, азыр жашы кандай болду? Жашы 2 жаш. 2 жашар кунам, эми? Бул өзүңүздүн аттарыңыздын балдары? Ооба, бул өзүбүздөн чыккан. Бээнин балдары? Карабаев. Таза эле Карабаев. Таза кара. Кыргыз жылкыларынан экен. Айгыры кандай болгон мунун? Чоң болгон деп калдыңыз. Айгыры чоң. 1.70 бар болчу. Ошо өзгөнүн алай жактан алып келгенбизде айыл эстен чыгып калды. Жакшы ат болчу, чоң. Улактарга чоң калган беле? Жок, улак биз айгырга алып келип коюп кийин эле кайра сатып. Демек, азыр мына көрүп турасыздар, 2 жашар экен. Бою башы жакшы, мындай жоон көрүнүп жатат. Калың десек дагы болот экен. Денсаулыктары жакшы эле азыр бул? Денсаулыгы жакшы. Ушул жерлерде эле аркандалып турат экен да? Бир-эки бастырып көрбөйсүзбү, жете эле, баскандарынан көрөлү. Биздин көрүүчүлөрүбүз көрсүн. Бул азыр минги эмес, Сүрүүрөт калганда 4 күн минди. 3-4 күн эле минген экенсиңер да? Алган адам өзү жүрөт. Урматтуу көрүүчүлөр, сиздерге кыскача маалыматын берип көрсөтүп турабыз. Эми өзүңүздөргө жаккан болсо, көзүңүздөр жеткен болсо, мына ушундай кыргыз жылкыларын издеп жаткан болсоңуз, өспүрүмдөрдү өзүңүздөр жакындан келип көрсөңүздөр болот. Жакшы. Азыр бир аз кармалбай турганга дагы жарыктын жолотпой калыптыр да. Арканда алып эле турат экен. Эми бунун баасын айтыңызчы, баасын канча дейсиз? Баасын эми жакын эле 130. Сомо 130 миң деп атасы. Сүйлөшүүлөр болот. Улам дегендер жакшы ат кылып болот да. Эми ишеничтүү эми. Ишеничтүү үйдөн келип алып кетет деңиз, Жакшы. Айтылыш баасы 130 миң сомго коюлду. Урматтуу көрүүчүлөр, жаккан болсо экрандагы номерлерге чалып байланышып өзүңүздөр жакындан келип көрүңүздөр. 4-чү өспүрүм болду, эми кийинкисин көрсөтөбүз. Бизден алыстабай туруңуздар. Кийинкисин алып чыгарабыз. Кезектеги эми 5-чи тайыбыз болуп калды. Эми бул жаш тайларга өтүп жатабыз. Мунун тай деп калдыңыз. Ушунда так жашы канчада болуп калды? Калтараска 1,5 жашта. 1,5 жашар калта тай экен да? Жазга кунан болот. Жазга кунан. Бунун ата теги кандай болду? Ата тегин эми ачык эле айтыш керек, билбейбиз. Мун базардан жакшы көрүп алгам, Жалал-Абадтын базарынан. Ачыныкы дегенинен ат кылабызбы деп алдык эле да. Сатууга туура келип жатат дегиз, Сатууга эми өзү бардыгы эле сатпай турган, өспүрүм чыгара турган нерселер өзү булар. Буга эми кичине тыйын керек баары. Ооба, ойлогон ойдук саан турмуш жеңет болуп, сатууга туура келип жатат дегиз. Биздин арасынан ошо биринчи чыгарган көк атты эле сатып, башка айгыр коебузбу деп аттык. Эми бул өспүрүмдөрдү да кошо. Мунун бою канча чыгып калат экен? Боюн эми билбейм, көз ченем менен эл өзү тараза алат. Элге коебуз, Эме кыла албайбыз. Жакшы. Мына ушундай экен, урматтуу көрүүчүлөр. Дыйкандын айтуусу боюнча сиздерге көрсөтүп, маалыматтарын берип жатабыз. Албетте өзүңүздөр жакындан келип көрүңүздөр.
сындарын дагы бир катар өзүңүздөр жакшылап сындап көрсөңүздөр болот. Зардасы жакшы көрүнөт. Деги эле ушул ачыдан чыккан аттарды азыр көрүп жүрөбүз. Өтө жакшы аттардан болуп чыгып жатат. Эми өзүңүздөр баа бериңиздер. Баасын өтө өлчү, бунун баасын канча дейсиз? Баасын эми тоголоп эле 100 миң деп атабыз. Тоголоп эле 100 миң деп атасыз, Жакшы кардар келсе сүйлөшүүлөр болот. Сүйлөшүүлөр болот эми. Өйдө айтыштын кереги жок. Азыр бул миң эмес да? Жок. Колдо эле каралып турган. 5-чи тай болду, урматтуу көрүүчүлөр. Айтылыш баасы 100 миңге коюлду. Андыктан жаккан болсо келиңиздер. Дагы барбы? Жок. Ушу менен аяктайбыз анда. Урматтуу көрүүчүлөр, ушул менен аяктайт экенбиз. Сиздерге кайсы бири жаккан болсо келсеңиздер да болот. Өзүңүздөр жакшылап сүйлөшүп алсаңыздар болот. Сиздерге кыскача маалыматын бердик. Сиздерде ушундай сатылуучу жылкылар болсо, кыймылсыз мүлк, автоунаалар болсо, биздин экрандагы номерлерге чалсаңыздар болот. Сиздер үчүн ар дайым кызматта Мисир KG каналы. Биз менен ар дайым чогуу болуп туруңуздар. Кийинки чыгарыштарда жолугушканча сиздер менен амандашабыз. Аман туруңуздар.